Жогорку Кеңештин депутаты болом деген талапкер биринчи кезекте ал компетенттүү болуш керек. Эмне үчүн Жогорку Кеңешке барып атканын, кандай жумуш аткарарын, канчалык татаал оор жумуш күтүп турганын тактана билиш керек. Анткени мыйзам чыгаруу жумушу бул оңой олтоң эмес. Ал жерде көп адискөйлүктү, бир топ билимди, турмуш тажрыйбаны талап кылат. Экинчиден, өзүнүн кызыкчылыгына караганда мамлекеттин, элдин кызыкчылыгын жогору кое билиш керек. Себеп дегенде адамды эки нерсе дайым азгырып турат. Жеке кызыкчылык, напси. Ошол эле учурда элдин кызыкчылыгы, мамлекеттин кызыкчылыгы. Бул дайыма Жогорку Кеңештин депутаттарынын алдында турган дайым суроо, дайым тандоо болот. Керек болсо күндө күн алыс ушул тандоонун алысында турат. Ошол жерде эл өкүлү элдин кызыкчылыгын, мамлекеттин кызыкчылыгын коргогон чечимдерди кабыл алабы, же болбосо жеке өзүнүн көрпенделик кызыкчылыгына карап туруп добуш береби, же болбосо чечим кабыл алабы? Бул негизги чечүүчү сапаттардын бири болуп калыш керек. Үчүнчүсү албетте тайманбастык. Төртүнчү калыстык. Эгерде жүрөгүңдө кемчиликти көрүп туруп аны айта албасаң, ага сенин эркиң жетпесе, ага сенин мындайча айтканда духуң жетпесе, ал жерде баруун эмне кереги бар? Сенин билимиңдин, илимиңдин эмне кереги бар? Ошол кемчиликти бүт баарын бетке көзгө сайып айта албасаң. Дагы бир акыйкаттык. Албетте акты ак, караны карадай көрө билиш керек. Кээ бир учурда мамлекеттик бийлик органдары туура эмес кадамдарды жасашат. Ошолордун туура эместигини туура эместей көрө билиш керек. Кээ бир учурда аябай мактаарга татырлык иш алып барышат. Аларды да бүт баарын көрүп, таразалап туруш керек. Ошондой акыйкат, калыстык сапатка ээ болуусу зарыл.